Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, Казакстанга кирди чыкты маселеси жаралса, сиздерге таржыбалуу, ишеничтүү Жыргалбекти сунуштайбыз. Үйүңүздөн алып кетет, документтериңизди текшерип жолго чыгат. И баса биз да Жыргалбек менен кирди чыкты кылганбыз, сиздерге сунуштайбыз. Саламатсыздар урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегендей эле мынакей көрүп атасыздар. Россия жергесинде акыркы учурда мигранттар болгон текшерүү күчөп, рейдтер күчөп атат. Именно ушул тажиктерге карата. Ушул окуя, жаман окуяны өзүңүздөр жакшы билесиздер, тажиктердин айынан болгон. Анын залакасы бүткүл мигранттарга тийген туугандар. Ошондон кийин бул улут дагы кылмыштуулукка барбай, өздөрүн үлгүлүү алып жүрсө мүмкүн жакшы болмок да. Бирок булар андай кылбай атат, өздөрү билет кандай жүрүш туугандар. Азыр дагы жаман жаңылык чыгып кетти. Белгородский областында жашаган тургун өзүнүн участкаларына жардамдашуу үчүн, короо иштерине каралашуу үчүн тажик мигрантты жумушка алган болот. Жумушка киргенине 1 ай болбостон эле төмөндөгү окуя болуп өткөн. Окуя болгон күнү үй ээлери кадимкидей эле жумушка барышып, кечинде жумуштан келгенден кийин өзүнүн Алабай аттуу породудагы итинин аркасынан ак суюкту агып канап жатканын көрүшкөн. Эчтекеден жаман күмөн санабастан эле булар видео камераны жакканда төмөндөгү окуяга туш болушкан туугандар. Мына ушул видеонун комментарийине орустар итти зордутаптыр. Булар өзү ит, тажиктер жүргөн жери ызычу деп дагы комментарий калтырып атышат. Ошондуктан бардык мекенештерге ушул убакка чейин мен видео чыгарсам айтып келемин. Өзүбүздү татыктуу алып жүрөлү, коомдук жайларды тартипти сактайлы. Биз бир эле адам үлгү болуп калышыбыз мүмкүн. Орустар бүткүл улутту ушундай деп ойлоп калышы мүмкүн. Мисалы кыргыздарды ушундай экен деп ойлоп калышы мүмкүн. Ошондуктан бардык жерде өзүбүздү үлгүлүү алып жүрсөк, мына кыргыздардын башы жери карабайт туугандар. Бир кумалак майды бир карын май чиртет деген ушул